Я законное право имею, само собой. Я о депутате говорю. У меня и там законное право есть здесь находиться. Не надо из этого должен. Депутат тоже имеет право. Депутат. Депутат, ну вот. Хорошо, Гирис, заходи. Никитенко, Гирис. Аида Салянованы азыр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына алып келишиптир. Биз азыр ошол жерге келдик. Буга чейин биз МВДнын алдында болгонбуз. Азыр Аида Салянованын жанына депутат Алмамбет Шыкмаматов менен Наталья Никитенко кирип кетти. Туугандары жана тарапташтар азыр ГУБДнын алдына чогулуп атышат. Бизге айтышкан маалымат боюнча бүгүн саат 3-тө Салянованы допроска чакырып, ошондон бери кармап турушат. Çoğun apası olur. Hayır. Азыр жана айттыңыз ошол кичинекей кызы бар болчу. Кичинекей кыз бар болчу. Кичинекей кыз бар. Эки Өзү ооруп атат. Антибиотиктерде отурган. Жүрөгү да ооруйт. Жүрөгүн мына 3 жылдан бери жеп атышып, жүрөгү да ооруп чакмалып калган. Канча деген мына инисинен бери өлтүрүп коюшту. Эми бул уже Орозонун улуу күнүндө жалгыз ошо 10-жылы 87 баланын арбагын Атамбаев уруп гана басып кетти да, ошоки жалгыз коррупция менен күрөшкөн 10-жылдан кийин. Резонансный иштерди, коррупционерлерди камаган жалгыз менин эжем болду. виртуал смысл. Ооба. И аягында вот ошокинтип өзлөрүнүн кылган жанакы спецпрокурор өзү кирип СИЗОго, өзү Батукаев менен жолугуп болгон иштин баарын деген без Аида Жеңишбековна без согласования кылбалып туруп, бүгүн келип туруп деген жала жаап мойнуна илип атат. Орозонун күнүндө анын дагы балдары бар. Анын дагы семьясы бар. Чыркырап гана калат. Жалгыз чындык деп, жалгыз коррупцияны за всю историю независимости Кыргызской республики единственная Салянова боролась. Вот действительно, эркек болобу, аял болобу, чиновниктер баары тең көлөкөдө, власттын көлөкөсүндө гана жүрдү. Именно против шерсти единственная Аида Жеңишбековна барды. И вот с ней вот так ее ломать, ее не сломают. Во-первых, не сломают. Я надеюсь, что Сооронбай Шаипович коррупция менен алдагы күрөшүп атат. Будет объективное расследование. Баарын тең Усманова тыл тыйып кана деген чыгып туруп, күлүп каткырып туруп, эки эркектин ортосунда басып алып туруп басып кетти. Я вот сняла специально ошоки нерсеничи. Ал чыкканда эле мен что-то не то деп неполадное почувствовала. Побежала и засняла, как она вышла. Я это завтра опубликую в социальных сетях. Бүгүн эртең саат 3-кө чейин сиздер байланышып Аида менен сүйлөштүңүздөр беле? Алтыда мен жумуштан чыктым. Бүгүн ооз ачып биздин үйгө бармак. Экөөсүндө бир да жумуштарыбыз бар болчу. Общественный, благотворительный. Бир семьяда аябай ооруп атыптыр. Ошолорго лекарствосуна кичине баягы орозо мезгилде баягы соопчулук деп коет экен. Мечитке бергендер мечитке берет экен. Биз болсо ошоки жабыркап аткан семьяга барып, эркол деп ошондой планыбыз бар болчу. Алтыда жумуштан чыкканда звонт этсем, чыгып бара бер деди жумушка. Мен сен ошол жактан жолугабыз, жумуштан жолугабыз. Офисинен депчи. Офиске барып күттүк. Жанакы Матраимовдордун передачасын көрүп аттык. Андай эле кой ошол жака эле баралчы деп санабыз үмүтпен Надира кайынсиңдиси болот экөөбүз. Анан барсак дагы эле чыга элек экен. Отурдук саат ошондо 3-төн получается саат 10:30 чейин кырмашты.
он где-то 14 тиги Усманова чыгып алып туруп чыгып кетип калды. Айтып атпаймынбы? Андан кийин эле мы позвонили адвокату. Жактоочусу менен эч кандай Адвокат. сүйлөшө албадыңыздар, Жок, адвокат менен байланышып аттык. Ну, адвокат айтып атты, все нормально, все хорошо деп. Биринчи жанакы Майрамбек Ахматалиевди ошо келип очный ставка болуптур. Андан кийин болсо тиги Усманова келиптир. Ну, они в сговоре. В сговоре. Потому что баягы айтып атышпайбы Батукаевтар тиги кого-то отблагодарили. Но никоим образом это моей сестры это не касалось. То есть она честная, принципиально работала. И многим коррупционерам она действительно дорогу перешла. И вот они все комплексно сейчас против нее работают. Но я надеюсь, что Сооронбай Шариповичу тоже нужна беспощадная борьба с коррупцией. И именно он должен защитить тех людей, которые будут наряду с ним. А вот таких, которые вот биздин элдин ырыскысын жеп, канча жылдан бери, 25 жылдан бери коррупция менен элдин болгон ырыскысын жеп, мына болгон интеллигенция чыгып кетип атат. Канча деген кишилер мы потеряли, вот действительно скитаются по всему миру. Это от чего? Это от безысходности, потому что они на своей родине не нашли просто не только рабочие места, а не нашли они справедливости. И вот что делают, да? Ну, я надеюсь, что объективное будет расследование. Кудай турат мына улуу орозо мезгилде туруп атабыз. Сооронбай Шарипович дагы намазга 5 мал жыгылган ошо орозодо алдагы турат. Болгон нерсени объективно карасын. Биздин суранычыбыз эле только объективное расследование. По закону. Только чтобы было все в рамках закона. Клеветники вот такие, которые өзлөрүнүн шкурасын спасать эткен, пусть они наказание. Лекарстваны берген. Фамилиясын атыңызды айтып коесузбу эже? Катыраак айтып коесузбу? Нарампуловна. Синара Алымкуловна. Айда Жекшбековна дарыларын алып атат. Она же на антибиотиках сидела. Поэтому это явное внимание на Матраимовтар миллион. Отвлечь внимание народа.